өз иретине келер үчүн ошол эң биринчи ошол улуу сөздөн башташ керек болуп атат. Чындыктан башташ керек болуп атат, урматтуу улуу журтум. Ушуну жакшы түшүнө билсек, анан бул жашообуз чындап эле бейишке айланары. Бул жашоого биз кызматка келгенибизде, бул жашоодо ар бир адамдын, ар бир улуттун бир өз милдет, миссиясы деп коебузбу, бар экенин билсек эле, анан ар жагы өз жолуна түшкөн атат. Же болбосо Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы сынбайт деп коет кыргызда, могу так илимде. Анан чындап эле бул Кудайдын буйругунан эч ким кайтып кете албайт экенине мен көзүм жетти. Эч ким кайтып кете албайт экен бул буйруктан. Мисалга, мына кыргыз элинин жаны, таны, көңүлү, жүрөгү Кудайга жакын, ак, так, карапайым, касиеттүү болгондуктан Кудайгадан адамзатка үчүн кыргызга илим түштү. Көп адамга түштү. Баарын эле окуп келсең, бир эле маани, керек болсо бирин бири толуктайт. Бир китептен бир эле сөз алсаң болот. Калганы мындай ылдыйраак жазылса дагы, ошо бир сөз бир чоң нерсени берип атат да. Мына Кудайдын буйругу ушул экен. 1998-жылы Алай жергесинде ушу бир карапайым аял, келин, бала эмизип, көкүрөктү көтөрүп эмсет да баланы. Эмисип атса Алай жергесинде Зульфия деген, Көр булак деген жайлоодо, жастоодо. Анан булакка түшүп калат. Булут бул жерге түшпөш керек эле деп мынтип караса, ал ак саргыл түстөгү, мынабу сүрөттөгүдөй адамга айланат, элес. Анан мен адам атамын, сен адамзат үчүн илим түшөсүң, 3 күндөн саат 11-де келем, дайындан деп көздөн кайым болду. 3 күндөн кийин келип 3 периште жайгашат деп көрсөттү. Жалбырак көтөрүп турат экен, эне сыпат, жаш эмес, эне сыпат, аял турпаттагы нур керемет касиетке жеткен. Мына ушул сага жайгашат деди. Ал жайгашты дегени жан, ал жан катары жайгашты. Баланчанын кызы ооруптур, илгери биз угуп калчубуз. Анан больницага барса жакшы болуптур. Анан мыйзам, бир көз ачыкка барса көзүн ачып коюп турган көрүнүш көрүп калыптыр деп укканбыз, мисалы мен уккам. Ошол сыяктуу 3 периште жайгашканда мына ошо адам ойлонуп коем дейт, анан мынтип эле жаза берем дейт. Жаттап деле калбайт, өзү эстеп деле калбайт, жалпы эле бир түшүнүктө калбаса. Анан ал жазып бүткөндө ошо шартта эле, шарт тартип киргизгенде эле башында, шарт окуганда эле. Ошол муну алып чыкчу, дүйнөнү жетектөөчү адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп айткан экен. Ал изилдеп, ар кимди чакырып, анан акыры Абдылдаев барып, анан ага токтоп, анан ошо илим Арсыналайга өтүп, Арсыналайга өткөндө баягы Аян Законго айланып, Арстан Алай атка конуп, Арстан Алай дүйнөгө кол салды, Алай бош калды деп, бул чындык, дүйнөгө кол салып, ошол энергия иштеп. Мына бул буйрук экен. Бул буйрукту эч ким жокко чыгара албайт. Ошол буйрук болгондон кийин кыргызга Кудай бир кабарын эле берген жок. Сунуш талабын эле берген жок. Мындайча айтканда ордун дагы берди. Мени таң калтырган нерсе, мен жатсам, эми баягындай уйкусонун ортосунда дейбизби, полусонный состояние, полутрансовый состояние, эми байланыш келе берет да. Анан сен Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат адашып атат дейт. Анан бул жерде так берилет. Ааламды түшүнгөн адамга, же ааламдан буйрулган адамга, адамзатты ойлогон адамды Теңир кийип алат деп. Жана 3 периште кандай кийип жастырса, ошол адамзатты ойлогон адамды Теңир кийип алат дейт. Ал адам дүйнөрүн киризтен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп. Анан ошо
Зүлфия мага илимин өткөрүп атканда ошо жазып берген, сизге теңирдин оту кетти деп. Оту деген эми энергиясы. А теңир деген эми өзү бир ойлогонбуз корпус экен. Корпус эмес, ал бир энергия. Мазар ээси деле энергия, могу үйдүн ээси деле энергия. Көрүнбөйт да, ал корпус эмес да. Ата бабанын арбагы деле энергия. Анын Кудай деле энергия. Дагы бир жерде берилет. Эски Кудай банкрот болду, ал иньян болгон деп. Эми эскиче сен Алла берчи, колдоочу дей берсең, ал жөн эле кул сезимиң деле башкарат дейт эскиче түшүнүк. Мисалга шариат деген динде сөз түшүнүк бар да. Шариат деген бул кыргыздын эле тилинен алыныптыр. Шарт деген сөз экен да. Шарт деген бул тартип киргизди. Шарт окуду, условия койду дегендей эле экен да. Иятын эле кошуп алган окшойт, бул баягы Баатыр от деген сөздөн деле патриот деген сөз чыккан деп берилет да аламдан. Бул баатыр от кайтпас деген эле ошо патриот деген сөз чыккан дегендей эле ошол бир тамгалар алмашып. Же жана Тикбет деген тоону Тибет деп алышкан дегендей эле. Мына ошол шарт бул кыргыз эле шарият менен жашап атпайбы, шарт менен жашап атат. Кудай шарт койгон да пайгамбарга. Мындай жашасын, мындай жашасын деп. Ансыгандай бул аядыга да шарт койду. Мындай жашайсың, мындай кыласың деп. Ансыгандай Теңир Атада мага көрүнүп туруп, сен адам эле болуп алдың, сен чоң аалам бол деди. Чоң аалам деген эми большой энергия. Чексиз энергия. Манас ата көрүнүп туруп, мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп койду. Шарт окуп койду мындайча айтканда. Жана шарият кылды дегендей эле, шарияттагыдай жаша дегендей эле. Көрдүңүзбү? Ошо шарт